Мирадель жаңы келди биздин YouTube каналга. Дамираны тааныйсыңар. Саламатсыңарбы дейм. Суга секирип. Суга секирип көптөн. Америка грин карта менен өтүп, вкусняшкалардын бири манго менен банан экен. Чартер скулда иштеп баштадым. Балдар болсо кокос суун ичип атат. Лас-Вегаста жашайбыз. Эң биринчи суроо айтиге кантип кирсем болот деген болгон да. Эң чоң плюсу бул сен каалаган жерден иштей аласың да. Мен мындайга ишенем да. Айтиден баштагам, Кыргызстанда жүргөндө эле. Аялы менен күйөөсү сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Кээ бир кишилер болот сенин тегерегиңдечи. Муга жетпейсиң, эмне кыласың? Андан көрө монун ошондой кишилерди укпаш керек да. Салам достор. Айдана TikTok рубрикасы уланууда. Биздин бүгүнкү конок Дамира менен Мирадель. Дамираны силер уже билесиңер. Буга чейин биз пандемияда интервью кылганбыз. Ал интервьюда биз Дамиранын бэкграунду жөнүндө билгенбиз. Кыргызстандан кантип келген, ал кезде QA инженер болуп иштечү, QA инженерге кантип окуган, окуп жатканда кандай кыйынчылыктар болгон. Ошол интервьюнун ссылкасын ушу видеонун ылдыйына коюп коебуз. Акыркы биздин интервьюдан кийин уже 2,5 жыл убакыт өтүп калыптыр. 2,5 жылда Дамиралардын үй бүлөсүндө кандай өзгөрүүлөр болду? Мен билишимче булар QA'ден DevOps инженерине өттү. Ошол процесс кандай болду? Азыр болсо мына уже 1,5 айдан бери Гавайиде эс алып, жашап жатышат. Менин атым Дамира. Кыргызстандан Малюсу шаарында Жалал Абад областынан болом. 37 жаштамын. 2 балам бар. Жолдошум Мирадель. DevOps инженер болуп иштейм. Акыркы 8 жылдан бери айтиде manual QA'ден баштап автоматизация өтүп, азыр эми DevOps инженер болуп иштейм. Менин атым Мирадель. Азыр Лас-Вегаста жашап турабыз. Мен жубайым Дамира менен, 2 балабыз менен Лас-Вегаста жашайбыз. Ататүрк Алатоо университетинде компьютер инженериясын бүтүргөм. Ошол жерде IT система администратор болуп иштеп баштагам, өзүмдүн биринчи жумушумду. Анан Америкага келгенде Америкада да IT менеджер болуп баштадым, школдордо иштечүм, чартер скулдарда. Анан буюрса, ушул жылдан баштап DevOps инженер болуп иштеп баштадык. Америкада 8 жыл болду жашаганыбызга. Лас-Вегаста уже көп жылдан бери өзүңөрдүн үйүңөр бар болчу, үй алып жашап, бытовуха и ошол эле учурда бир комфорт зонага түшүп алгандан кийин комфорт зонадан чыгыш аябай кыйын болуп калат го, особенно чоң адамга. Силерге эмне ушунчалык түрткү болду, что силер өзүңөрдүн комфорт зонаңардан чыгып, 30+ жашта окуп, кайра башынан студент болуп, жаңы кесипти аркалап, кайра мындай айтканда DevOps'ту силер нолдон баштадыңар да, артыңарда IT экспириенсиңер бар, бирок жаңы кесипти баштоого кандай себеп болду? Анан эмне үчүн DevOps'ту тандап калдыңар? Мен IT жактан IT администратор болчумун. Школдордун администрациясын IT жагын полностью карачумун. Ошол жактан DevOps'ка өттүм. Бирок мындай оңой өттүм деп айтканга болбойт да эч качанчы. Обязательно бир эмеңди коюшуң керек, целиңди коюп, окуп, окуганга кадимкидей убактыңды бөлүп, окуп, анан ошол менен өтсөң болот да. В принципе, өзүң койгон целдерге жетсең болот да. Менин эң биринчи целдерим мен үйдөн иштеш керек. Ошол мага аябай кызыктуу болгон да. Ошон үчүн мен аракет кылып DevOps'ка өттүм да азырчы. Мурун болсо IT'де болгондо, например, школдо иштеп атканда күнүнө, например, бизде 6 школ эле, 6 локейшнда, 6 башка школ. И бир жуманын ичинде ошонун баарына жетишиш керек болчу да, например, эртең менен чыгасың, бул школго барасың, эртеси күнү башка школго барасың, ушинтип иштеш керек болчу да. И бул кадимкидей бул просто адамды мындай эме кылып коет да, чарчатып коет да, чарчап каласың. Ана ошол бир себептердин бири, ошо DevOps'ка өткөн себебин бири бул үйдөн иштөө да. И конечно да, зарплата жактан дагы зарплатаң да көтөрүлөт. QA'ди биринчи баштаганда эң биринчи суроо айтиге кантип кирсем болот деген болгон да. Ошондо мага эң оңой manual QA болчу, то есть ручное тестирование. Программирование кереги жок болчу, көп автоматизация жок болгон үчүн ошо биринчи ошо менен киргем. 3,5 жыл иштеп, автоматизация программированияны өзүм үйрөнүп, анан автоматизация позиция өткөнмүн. Программист болсомун деп кичине аракет жасадым, бирок мага жаккан жок. Анан ошондо кийин DevOps'ты ойлоп калдым. Мына Айдана менен таанышкандан кийин силерге оңой эле болот болуш керек DevOps дегенден кийин анан ошого DevOps'ты
DevOps'ка окуп, анан кийин ошо DevOps болуп азыр иштеп атам да. Дисциплина менен проблемаң бар болсо, анда үйдөн иштеген аябай кыйын болот да. Мисалы үчүн мага Гавайиде үйдөн иштеген аябай кыйын болду. Неге дегенде, бул жерде эми ар жерде пальмалар, оюмда кечке эле мындай океанга барып түшүп келиш керек деген ой. Балдар болсо кокос суун ичип атат. Жактыбы? Жактыр. Кандай ями экен? Ой, ями дейт. Сенки да ям, вкусный экен. Мен жактан караганда бир аз мындай оор эле болду да. Мен комфорт зонада көбүрөөк отуруп калдым десем болот. Чын. Мен 7 жылдай эми чартер скулда иштедим. Ошо мен эртерээк эле чыксам болот эле менчепи. Бирок ошол убакта мен иштеп атканда Дамира окуп атты да башында. Иштеп баштаган үчүн бир аз колдоо керек болчу. Бизге бирге мындай имеется в виду стабильный бир доход керек болчу да. Анан ошол ойдон мен дагы мындай берилип кеттим окшойт. Мындай комфортный зонада отуруп алдым да. Ошол бир минустардын бирөөсү деп ойлойм да мен ошо. QA'ды окуйм деп баштаганда деле менде өзүмө болгон ишенич эч жок болчу. Анын үстүнө тааныштарым бар эле, сен окуй албайсың деген. Барып магазинге барып иште, барып идиш жугуш болуп иште деген чындап ушундай адамдар болгон жанымда. Ошол маалда кыргыздардын дагы айтишник болгон адам аз болчу. Айтишник болуп иштегендер дагы көбүнчө эле жана Турциянын эң жакшы университетинин компьютер инженерия бүтүп келген айтишниктер болчу. Или же магистратураны Америкада же Европада жасап келген балдар болчу да көбүнчө эле. Кыздардан аябай аз болчу. Бир эле ошо примерде бир кыз бар эле да, ошо окуган кыргызстандык. Ошондон сураганда жасай аласың, эч кимди укпа деген. 3-4 ай кыйналып түнүгүнө окуп, эми американецтерге окшоп айлык алам деген да. Ито жөнөкөй американец эмес, ал жакшы айлык алган американецтерде болуп. Анан бир жагынан ойлогом да, Америкага эмне келдим мен? Нормальный жашай албасам, эмнеге келдим? Бияка келгенде мен өзгөргөнү келдим, комфортный зонамдан чыккан депчи. И ошондо деле менден көп сурашат Инстаграмда, мага жагабы жакпайбы? Мен билбеймин анын жагабы жакпайбы. Мен ал маалда жакканына вообще караган эмесмин. Ал маалда менин оюмда кирип, жакшы айлык менен иштеп, эми все равно мен магазинде иштеген мага деле жаккан эмес. Ал менин мечтам да эмес болчу. Мектепке кирсем деле ал деле менин мечтам болбойт болчу. Гавайи силерге кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Гавайиден удаленно иштеген негизи кандай экен? Жагып атабы? Балдардын экспириенси кандай болуп атат? Гавайи бизге аябай жакты. Ооба. Ал жерден эме сөз жок десек болот. Ооба, бул мындай экспириенсти көптөн бери эле ойлоп жүргөнбүз, пландап жүргөнбүз, ошол планга жетиштик деп ойлойм. Иштеп баштай электе эле өзүбүзгө план койгонбуз. Удаленно иштеп баштасак, ушундай нерселерди кылабыз. Биз жерге барып, ошол жерден, например, бир аз отпуск алсак да, аны отпускадан тышкары дагы, например, бир айдай туруп, ошол жакта иштеп, анан эс алабыз деген оюбуз бар болчу. Ошол жердин атмосферасы сиңирип, сиңирип дегендей. Ошол максаттардын бирисине жеттик деп ойлойм. Гавайига келгенибиз менен. Ал жактан силерге чоң рахмат, силер менен таанышып, силер аркылуу бияка келип калдык десек болот да. Ушул жашоону көрдүк. Бул анан экинчиден дагы балдар каникулда болчу. Жай болгондон каникулда болот. Ошо балдарга дагы ошо башкача бир экспириенс бергенге аракет кылдык да. Ошол максатка да жеттик деп ойлойм. Бул жерге келгенден кийин балдар кадимкидей өзлөрүн мындай кенен сезип калышты да. Жакта бир жерде эле, например, шаарда тыгылып жата бербей, тыгылып деген эмне билесиңер да, Лас-Вегас ысык. Албай келе албайсың, кондиционерден кондиционерге жүрүшөт да мындай. Бирок Лас-Вегас жакшы көрөбүз. Ал жакта немеси жок. Биз деле айтабыз, биз деле Чикагону жакшы көрөбүз, бирок Гавайиде эле жашап тура алчу депчи. Бирок Гавайинин аба ырайы аябай эле жакты бизге. Балдар үчүн да аябай жакшы болду. Бияка келип, мындай айтсак, мындай бир салыштырып кетсек, например, Бишкектеги эле, жанагы Бишкекте жашап жүргөн балдар деле айылга апарсаң кандай өзлөрүн кандай сезет да. Ошол нерсени биз ушу Гавайиге келип, анан балдардын жүргөн кыймыл аракеттеринен ошону көрдүк да. Бияка келип кадимкидей өзлөрүн кенен сезип,
Ошондой эле, например, бул биринчи жолу бияка келип балдар, например, кээбирки жапайы болсо да индюктарды, тоокторду, Океанды аябай жакшы көрөт. океанды жакшы көрүшөт, сизге сууну жакшы көрүшөт. Ооба, сноркелинг кылышты, балыктарды көрүштү. Ошондой чоң экспириенс алышты деп айтсам бул жаңылышпайм да. Силер айтып атпайсыңарбы, жумушту биз бөлүп кылабыз депчи. А силерде ар дайым эле ушундай болгонбу же ушул отношенияга, ушул келишимге, азыркы жашап жаткан жашооңорго эмне түрткү болду алып келгенге, кандай практиканы, кандай ыкмаларды колдонуп, азыр бири-бириңерди ушунчалык жакшы түшүнүп, ошол эле учурда бири-бириңерди аябай колдоп жашап атасыңар да. Бул башкаларга дагы, даже бизге дагы чоң мотивация берет. Ушуга келиш үчүн эмне кылдыңар? Бул суроого мен жооп беришим керек го. Эми мен аял болгондон кийин кухнянын иши, үйдүн тазалаганы бардык бул меники деп алып, өзүм деле алып отурмун да. И жардам вообще сурабайт элем мындан. Мирадил иштеп атат, бирок мен деле иштейм. Кийин үйдө отурганда, бала карап үйдө отурганда мен эми үйдө жөн эле отурам го, бала карап коюп деп өзүм дагы ушундай бар эле. И конечно, Мирадил эми кой сен отур, мен кылайын деп беле. Ошондой болчу. Америкага көчүп келгенде именно Кыргызстанда бирок бала менен жардам берчү. Эми сен тамак идиш жугучакты мен баланы алып турайын. Или сен эшикке бир жака кетсем, например, кыздар менен көрүшкөнгө кетсем деле Адиланы карап жакшы отурчу да. Бирок ошондо деле мен өзүмдө бар эле ишенбестен, жок өзүм карайм, өзүм кылам дегенчи. Америкага келгенден кийин мындай көрдүм да. Америкадагы мындай семьяларды көргөндө, үй бүлөлөр башкача. Паркка барсам деле аталар балдары менен жүрөт, мен апасы эле да. Тең бөлүшөт экен да. И ошону ойлоп коллегаларымдан айтып берген да, бүгүн менин очередим тамак жасаган десем, ойлоп коем да, мындай. Очередь барбы деппи? Очередь болобу эле депчи. Мындай карасаң, американецтерден көп эле нерсени үйрөнсө болот да, мындайча үй бүлө тараптанчы. Биз үйрөндүк көп. Ооба, биз например, биз Америкага келген себептерибиздин эң чоң плюсу десем, ошо үй бүлө жактан да. Үй бүлөлөр бири-бирин колдошот да дайыма. Эмне болсун, бири-бирин колдоп бирденке керек болсо барып, например, мындай нерсе жок да, например, бул аялдын иши, мен кылбайм деген нерсе жок да. Эми кээ бир азыр Кыргызстандагы эркектер башкача ойлошу мүмкүн, бирок ошону мындай туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек да, биздин эркектер делечи мындай. Ооба, өзгөрүп мындай бүт нерсенин баарын, например, сен аялың экөөң бир мамлекет болуш керек да, булга жетиш үчүнчү. Бир кайыктай, бир жагында аялы, бир жагында күйөөсү болуп, экөө тең жана аракет кылса батыраак чыгат да, алдыга мындай максатка батыраак жетет. Ошол убакта эле, например, балдарың арка жактан дагы поддержка бериш үчүн алар дагы кичине андан батыраак кетесиң. Биздин балдар кичине чоңоюп калган үчүн алар менен сүйлөшкөнбүз. Эми бизге силерден жардам керек. Биз экөөбүз тең окуп атабыз. Кичине өзүңөрдүн ишиңер өзүңөр жасап депчи. Балдарыбыз дагы молодец. Жакшы эле жардам берген, ооба, балдарыбыз аябай жакшы. Түшүнүктүү да, эми өзүлөр тамак жеш керек болсо, кээ бир нерседе өзүлөрү барып алып, биз бошобой турсак, алар келип өзүнө барып, например, бирдеке жазып алышат, кичинекей сэндвич жасап, курсагын тойгузуп алышат да. Ильяс келип бизге айтат да, you can do it депчи. Бул дагы бир чоң бир плюс да, жумуш айтинин жактан. Карасаң, экөөң тең үйдөсүң, балдар менен дагы көбүрөөк убакыт пайда болот. Эки жака мына көргөндө саякат, мына бул жылы эң биринчи чыгуубуз ушу Гавайига болду, силерге келгенибиз болду. Мындан арыда улантабыз деген оюбуз бар, жакшы буюрса пландарыбыз бар. Буюрса ошонун баарын ашырганга аракет кылабыз эми. Карап көрүп, ошондон анан сен менен таанышкандан кийин DevOps'ту кичине карап баштадым. Мурда оюмда DevOps бир өзүнчө вообще эле кыйын нерсе келчү да. Мен иштеген компанияларда бир эле DevOps'ту көргөм. Ал мындай кичине мындай үстүдөн сүйлөп койгонда, муну билишиң керек, кыйын, аны муну депчи, ошондо калып калыптыр. Сен менен сүйлөшкөндөн кийин ойлоп калдым, эми жасай аласың, сага оңойлуу болот, аны муну дегенден кийин чындап эле why not дедим. Силердин биздин үйгө келип кеткениңердин бир дагы плюс ошо да. Силерди көрүп ошондон кийин аябай бизден болуп калды. Биз ойлонуп баштадык да, например, эмнеге болбойт, биз деле кылсак болот, значит. Силерди көрдүк, например, силер, например, Чикагодон бияка чейин көчүп келип. Технология ошончолук бат өзгөрүп атпайбы? Постоянно үйрөнүш керек. DevOps'то каждый раз эле маркетке жаңы инструменттер чыга берет да. Анан ошол инструментти эдап кылып үйрөнгүң келе берет. И всегда эле бир проект жасап атып,
DevOps'un эң биринчи жумушу бул автоматизация, улучшение инфраструктура болуп атпайбы, инфраструктураны жакшыраак кылышың керек, CI/CD пайплайнды батыраак кылышың керек. И каждый раз команда менен отуруп алып эле сүйлөсөң, кантип ушуну батыраак кылсак болот, кантип ушуну жеңилирээк кылсак болот. И каждый раз ар бир там DevOps инженер өзүнүн оюн айтып отуруп, бир жаңы тулдарды инфраструктурага кошо беребиз да. И жаңы проект келген сайын жаңы знания, каждый раз эле бир нерсени нолдон баштап кылыш керек болот. И отуруп алып прям ошондой мен уже канча жылдан бери DevOps'томун, учур болгон жок. Ай мен буну билем, буну мен прям супер билем деген учур болгон жок да. Каждый раз эле аны мен билбейм, окуш керек деп эле жүрөбүз да. Ошонусу мага жагат. Интересно, каждый раз жаңы нерсени үйрөнгөнгө. Мен ойлоп калдым, что DevOps'та кичине көбүрөөк задержаться этем го депчи, потому что көп нерсе үйрөнүш керек, ал QA'де эмес или manual QA'де эмес. Еще мен өзүмдүн натурам бар да, өзүм мындай кичине жадап кетем, мындай эме болгондо окшош болуп баштаганда жадап кетем өзүмчү. Ошого этот DevOps азырынча ойлойм, что мага аябай кызыктуу болуп атат, сонун эле жагып атат. Бирок пенсияга чыкчакта DevOps болом деп ойлобойм. Наверное, бир 45ке чыкканда дагы окуп башташым мүмкүн. Окуганда ойлойм, эч качан токтотпош керек. Адам саган. Азыр. Коза. Адамда бер жагашты. Яга. Ичине барбы? Барбы? Вкусняшкалардын бири манго менен банан экен. Алдагы адамга пайдалуу папайя деген аябай өзүбүзгө папаяны ачтык бу жерге келгенибизде. Мурда жеген жаккан эмес бизгечи. Папайя деле жаккан эмес. Кокос деле албадык эле. Коконат деле, да. Ошолорду ачтык өзүбүз үчүн десек, фрукту жактан аябай тропический фруктулардын ичинен аябай жакшы жерге келип турасың, например, баары органик. И ден соолук үчүн жакшы дегендей. Жакшы көрүнүштөрдүн бирөөсү ошо карылардын баскандарын көрүп аябай мотивацияланып келсиң да. Ошо сен дагы ошо караганда ушундай болосуңбу же диванда курсак байлап жатып каласыңбы дегендейчи. Мээңе эс алат экен да. Жыңайлак ошо, например, бул жердеги кум, кум дагы башкача экен мага. Ошо жактан келди да. Кум жанагындай бир чаң кум эмес, биякта мындай таш кум экен да, мындай ыргытсаң мындай чаң чыкпайт да. Анан ошонун үстүндө суунун жээги менен бассаң, кадимкидей мээңе эс алат экен да. Ошол чоң бир. Молукайда биз ойлойм, мына эң чоң нерсе Мирадилден мен балдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм да. Сүйлөшүп бирдеке түшүндүрүш керек болсо мен түшүндүрөм, потому что мен алар менен подходун сүйлөшкөн боюнча подход жакшы таба алам да. Мирадилдики бирдеке жасап жасай алат, жасап түшүндүрөт да. Ошондо бул Мирадил мисалы үчүн Ильясты снорклингге апарып келди, хоть мен кечке переживать эткенине карабастан, Адиля менен барып ташбаканы кууп, эме кылып карап келишти. Кууп эмес, эме көрүп да. Сноркл кылып аларды, балыктарды көрүп келип, анан булар экөө түшүндүрүп атышат да, ушундай көрдүм, мындай көрдүм деп. Мен просто коркок кичине барбадым. Бирок балдар ошону секирип көрдүңөр. Да, ошого экспириенсти Мирадил аларга мындай эме кылып атат да. То есть мен кичине рискованный адам эмесмин да, мындай корком кичине. Суга секиргенде деле 100 жолу эме балдарды көрүп анан мен да секирейин кой депчи, эме пример болуш керек депчи. Деле зона комфорттон ооба. Анан кийин бирок Мирадил ошол эмес менен балдар менен bonding, то есть отношениясы жакыныраак болду деп ойлойм. Дамирага суроо. Сен Инстаграмдан өзүңдүн эмоцияларыңды бөлүшүп турасың. Бул жака келгенде бир план коюп келген экенсиң, ушундай спорт жагынан бир гол ошого жетсем деп. Анан ошол жөнүндө кыскача айтып берсең, мисалы, башка бирөөлөр азыр көрүп аткандар эгерде спорт кылам деп аткан болсо, алар сөзсүз локейшн алмаштырыш керекпи, бир жерге көчүп, мындай күнүмдүк эмеден чыгыш керекпи же үйүндө отуруп эле жасаса болобу? Сен өзүңдүн максатыңа жеттиңби? Экспириенсиң жөнүндө. Уже 2 айдан бери спорт жасагандан кийин, 2 айдан бери таза тамактангандан кийин дисциплинаны коюп алып, эме жасаган үчүн мага оңой эле болуп атат да азырчы. Мурда ошого чечкиндик жетишпей аткан да. Мирадилдер майлуу тамак жегиси келсе, мен 2 башка тамак жасай албайм да. Жасасам да мага кыйын болот. Бир күн жасайм, 10 күн жасайм, уже анан 15-күн точно жасабай койчумун. Бул жака келгенде эмнеси жакшы болду? Аралды эме Гавай десе эле көбү барды кымбат дешет. Бирок кымбат болгондо эң жакшы биздин мындай өзүбүз эме да кымбат болгонго жараша денебизге пайдалуу, бизге өзүбүзгө пайдалуу нерсени гана жейли дейбиз. Ошон үчүн келгенден баштап полностью эле пайдалуу нерсе тамактандык. Майды аз айттык, бардыгын Мирадил өзү дагы
бияка келип көнүп калды да. Таштай эле салсамбы, күндө кыйналып, еще мен иштеймин деп өзүм дем алып баштадым. Бирок айттым да, мындай, мен бул вести 12 жыл боюнча топтогом. Хотя бы 12 ай бериш керек. Же эми болбоду дегенде 12 неделя депчи. Вот ошо 6 неделяга жеткенде аябай мында ошонун үзүрүн көрүп баштадым да. Программирование болсун, кандай спорт болобу, эмнени үйрөнсөңөр, даже английский үйрөнсөңөр деле дисциплина кылып алгыла, күндө мындай результат көрөмбү, көрбөймбү, 1 саат ошого бөлөм деп. Программированияны деле эми ошо бир убакытта результат көрбөгөндөй келет да. Бирок результат топтолуп, анан кийин 2 ай болгондо, 3 ай болгондо аябай жакшы көрүнүп баштайт. Ошого таштабаш керек. Гавайиге келерден мурун Atomic Habits деген китепти окуп келгем. Ошол жерде бар болчу да, каалаган бир нерсени привычкага, то есть жанагы адатка айлантыш керек экен да. Көбүнчө бизде адамдар айтат, өткөндө Instagramдан сурасам дагы 21 күндө адатка айлантса болот дейт да. 21 күнгө адатка айлантканды мен анан көп карадым да, чындап эле 20 күндө болот. Неге мен 21 күндөн кийин спортту сүйүп калган жокмун депчи. 21 күн мисалы үчүн мен программирование деле эме окуп көргөнмүн да. 21 күндө адатка айланбайт экен. Адатка айланат уже качан результатты жакшы көрүп баштаганда. Көбүнчө результат 2 ай, 3 айдан келет. Ошого результатты көргүчөктү убакыт керек. Убакыт керек. Түшүнбөсөң дагы күндө аракет жасай бериш керек. Мен мындайга ишенем да, ар бир жаңы келген поколение да көбүрөөк нерсеге жетишет, жакшыраак жашашат. Ошондой эле, ошону карап мен ойлойм да, мында азыр мен эптеп эле жашасам, мен балдарым кичине эле жакшыраак болот да. Но мен канчалык жакшы жашасам, алар андан дагы өтүп жакшы жашашат. Аларды көрүп мен сыймыктангым келет. Миралилго компьютерде окуган, ошо эмеде улантып кетти да, өзүнө жагат деле. Мен мисалы үчүн английский факультетине тапшыргам. Компьютерный инженерин ошондо окуган эмесмин, өзүмө ишенбестен. Кайсы факультетте окушсуңар деп билбесеңер, келаткан 20 жылда кайсы жумуштар востребованный болот деп издеп көргөн. Ал көбүнчө эле компьютер же медицина ушундай. Ойлойм, что компьютер менен связанный болгон любой факультетке тапшырса болот. Өзүнө аябай жаккан нерсени болсо, ошону хобби катары алып кетип, келечекте будущий бар болгон бир профессияны тандаш керек да. Бул мындай чынын айтса эле, бул IT да. IT-ни үйрөнбөсөң, анда артта каласың да. IT десе эле бул чёрный экран, кечки алгоритмдерди, коддорду жазам деп ойлойт да. Бирок андай эмес. Код колдонбогон толтура башка позициялар деле бар да. Ошолорго деле тапшырып көрсө болот. Например, жакшы сүйлөгөн адамдар, бизде эми бар го, Scrum Master деген бар, бизнес аналист дегендер бар, алар деген сүйлөшүп, ошо командалар менен сүйлөшүп, эме документацияларды жасашат, эмеле. Ошолорго деле тапшырса болот, аларга вообще коддун кереги жок да. Кодду билсе, ал просто эң мыкты специалист болот, просто ошо өзүнүн тармагында. Биз green card утканда, Бишкекте жашаганда да, green card уткандан кийин мен форум издеп баштагам да, Америкага барганда эмне болом. Ал убакытта мектепте, начальный школада мугалим болуп иштечү элем. И балдар менен 3 жыл иштегенден уже жадап деле калган болчумун. Америкага барганда өзүмдүн балдар менен иштегенимди эч көрө алган эмесмин. И анан кийин ошол жерде жакшы бир форум бар эле, СНГдан келген green card менен келгендер көбүнчө көп эле мындай IT-ге кирип тестирование окудум, анан кийин интервьюга кирип атам, өздөрүнүн жанагы историяларын жазышкан да. Азыр ал маалда эми Instagram анча келишпеген үчүн ал ошо форумда аябай элдер жазышчу. Бөлүшөт болчу өздөрүнүн күндө эмне кылышты, канча интервью өттү, анан кийин оффер алгандарын да. Ошолордун баарын көрүшүп, карап мындай бир 4-5 историяны окуп чыккам. Окугандан кийин анан бир өзүмчө ой болуп калган да, мындай мен колуман келет экен депчи. Анан бир экөөсүнө жазып көрсөм, эми кааласаң колуңан келет деп. Бирок ага чейин мындай өзүмдү мындай смелый бир решение кылган эмесмин да, эч качанчы. Ага чейин ой, ошо университетке элдин баары барып атыптыр, анан мен классташтарым да, ким барып атса ошолор менен эле кошулуп эле мен деле бара бергем да. Апам болсо ошо тилердин баары да окуп атыптыр, ошого барып эле ушинтип эле чындап мындай стадный эме деп коет, мышление болгон да, ошо барды кетип атса мен деле кете берейин. Бардым английский окуп атса мен деле английский факультетке окуй берейин дегенчи ушундай болгон. Америка келгенден кийин биринчи жумушум магазинде сатуучу болуп иштеш болчу. Кийимдерди ордоруна коюп, керек болгон размерди алып келип берип, ушундай болчу да. Google'дан жазып көргөм да,
15 жылдык опыты менен магазиндин менеджери примерно канча алат депчи. И айлыгы аябай аз болчу. Мага IT өзүмдүн кыялыма жеткени бир жол. тепкиштеди да жөн эле. Туура. Ошо эң туура деп ойлойм. Жагабы, жакпайбы, эми жакпаганда деле иштейсиңер да бир жерге барыпчы. Кээ бир кишилер болот сенин тегерегиңдечи. Муга жетпейсиң, эмне кыласың? Андан көрө монун ошондой кишилерди укпаш керек да. Ооба. Наоборот, тегерегиңе мындай мотивация берген адамдар менен көбүрөөк общаться эткенге аракет кылыш керек. Ошо дагы адамга кадимкидей Ооба. эме берет экен да. Сага түрткү болуп турат экен да. Например, бирөө келип, мону кыл, тигини кыл, ошондой кишилер менен жүрсөң, дагы көбүрөөк мотивация алат экенсиң да. Андай кишилерден узак эле туруш керек экен негизи эле. Мен канча көрдүм да ушундай адамдарды. ITге баштайм деп атып деле анан кийин чота башкалар айтты го жакпай аттыр деп. Америкада болгон кыздар даже жазат да ошонучу. Укпаш керек, только өзүңөрдүн иштеп көрүп, жагабы жакпайбы силерден башка эч ким билбейт аны. Грин карта утуп алышып, Америкага келем деп аткандар бар. Андан сырткары деле кандай жол менен болсо дагы Америкага келем деп аткандар үчүн кандай кеңеш берет элеңер? Эмне кесиптерди же эмнени үйрөнүп келиш керек Америкага келиш үчүн? Green card уткандан кийин эле сен алдыңда 1,5 жыл деген срок бар. 1,5 жылдын ичинде английскиңди жакшы кылып, ал жактан IT, программирование мындай эмес да, Кыргызстанда окусам, Америкада жарабайт деген нерсе эмес. Кыргызстанда окусаң деле ошол эле тилди үйрөнөсүң, программированияны. Ошол эле фреймворкторду үйрөнөсүң, ошол эле китепканаларын колдоносуң да. Кыргызстандан эле IT курсту бүтүрүшөт, өзүнө кесип кылып алып, келип бияктан келип эле эң чоң компаниялардан жумуштап алышат да. Ошо эң туура жол деп эсептейм. Бул дагы болсо блогерлердин ошол айтып берип аткандардын мээнети болуш керек деп ойлойм. Албетте, мен окуган малда кыргыз блогер жок болчу. Менин жашыма тең болуп калган окугандардан саналуу эле кыздар бар болчу. Чындап ошолор менен сүйлөшкөндө аябай эме болгон, мен делечи, алар деле айтышканда мага, мен деле 2 бала менен окудум, эмне сен эмне окуй албагыдай деген да, мага бир кызчы. Дегенде ойлоп калгам, чындап эле туура го депчи. Ошондой, ошогу вот мага Альбина деген кыз ошондой болгон. Айтат элем, элдер чем негатив кылганча, ар бир адам ошо Альбинадай болгула да, силерден сураган адамгачы. И бизден эчтеке деле кетпейт. Мен деле айтып коем, постоянно оку депчи. Иногда даже жаман көрүнөм. Анан бир нерсени айтканы, алар жаштар деп ойлобогула да. Алар жаштар. Мен 29,5 жашымда баштагам эмени, ITге окуганды эмеге, manual testingге. Анан 30 ашкандан кийин, Ильясты төрөгөндөн кийин автоматизацияга окуп баштагам. Анан кийин мына азыр 36 жашымда DevOps'ка окудум. Кыргыздар алчу сапаттарды Америка институтунан айтып берсеңер. Биринчиден, биринчисин айтып берели да. Биринчисиден бири-бириңди колдогонду үйрөндүк биз. Мен Дамираны, ал мени колдогон. Ар дайым колдоп туруш керек да. Үй бүлөдө күйөөсү менен аялы бири-бирин колдобосо эч кандай бир келишимге келе алышпайт да. И экөөнүн жолу бир болуш керек, планы бир болуш керек. Бир план коюп, ошого чогуу жеткенге аракет кылыш керек да. Ошол эң маанилүү деп эсептейм. Экинчиси бул балдар менен көп сүйлөшүш керек экен. Сүйлөшкөн адам жок. Эмнеге дегенде аялдардын түйшүктөрү аябай көп. Аялдардын түйшүктөрүнө эркектер дагы мындай жардам бербеген үчүн аялдын просто балдарга убакыты жок болуп калат. Анан бизде жаман жагы эркектер бала бул аялдын милдети дегендей кылып коет да. Проблемалары болчу экен баласынын, анан ата-энеси билбечү экен, анан кийин баласы өлүп калыптыр, өзүнө кол салыптыр дегенчи. Ошондой болбош үчүн ойлойм, что балдардын ички дүйнөсүн билишиң керек да, сүйлөшүп, ошону сүйлөшсөң билесиң да, сүйлөшпөсөң балдар менен чогуу болуш керек да, бири-бири менен отуруп, алар менен маектешип отурсаң, ошо өзүнө принципе керектүү нерселердин баарын айтып берет да. Жок эле деп койбой, ошо эмне жаманы бар, ошонусун түшүндүрүп берсең, өзүнүн бала тилинде, оголобу кандай акырын түшүндүрүп берсең, ошону бала деле түшүнөт да ошо. Биз Америкада чындап бюджет курганды үйрөндүк. Анан кийин акча жакшы эле таап атабыз. Кудайга шүгүр, экөөбүз жакшы эле табабыз. Адил 6-эле класс. Ильяс 1 класска эми барат. Бирок ошого карабастан бизде университетте примерно ушунча акча кетет аларга. Деп азыртадан биздин пландарыбыз бар.
Ошол пландарга да топтоп койгонго аракет кылабыз. Критика да аласың элдерденчи. Ооба. Эми жакшы эле тапкандан кийин жакшы эле жашаш керек да деген. Бирок жакшы жашоо деген нерсе ар бир адамга индивидуально башкача болот да. Бизге ушу жашоо деле сонун жашоо. Гавайиге келип 2 ай жашап, например, эмди жылы, например, балдарыбыз каникул болгондо, жайкы каникул болгондо башка өлкөгө бара алабыз. Бизге ошо жыргал жашоо да. Например, бирөөгө күндө жаңы бирдекелерди кийип жүргөн жыргал жашоосу, же бирөөгө, например, кымбат машина терип жүргөн аябай мындай жыргал болсо, бизге ошо азыркы жашообуз жыргал да. Бул эркектин жумушу, бул аялдын жумушу деп көп учурларда мындай экөөсү чогуу ийгиликке жете турган мүмкүнчүлүктөрдөн калып калышат да. Азыр деле ошондой бизге дагы көп жазышат, Дамирага дагы жазышат экен. Ошол жөнүндө оюңарды уккум келип атат. Мирадил деле, мен деле экөөбүз мындай семьяда чоңойгонбуз. Кыргыз эле семьяда эркек иштеп келип үйдө карабайт башка нерсени да. То есть балдарды карайын, аялга жардам берейин. Иштерин типа аялдар кылышат, эми көбүнчө ошондой. Андай эркектер иштейт, аялдар эртеден кечке үйдүн жумушу, үйдүн жана иштерин жасап жүргөн семьяда чоңойгонбуз. Америкага келгенде ойлор мындай 100% алмашты десек болот да. Потому что ошон эмени түшүндүк да, что аялы дагы, күйөөсү дагы эмне болсо дагы бул силердин жашоону мындай бирге алып кетиш керек да, бүт нерсеничи. Например, кухняда болобу, кухнянын ишин, например, эркек кылган болбойт деген нерсе жок да. Наоборот, ошо барып, колуңа канчалык жардамың тийсе, ошо аялың эмнеге жардам керек болсо жардам берип, например, кээде аялың даже, например, аялың бошобой атканда тамагын жасап, чогуу эметип, например, или, например, тамагын аялың жасаса, сен идиштерди жууп койсоң, бул чоң жардам да аялың үчүнчү. Бири-бириңди колдоп туруш керек да, любой убактачы. Сен аялыңа жардам берип тигилерди кылып койсоң, наоборот, иштериң батыраак бүтөт да. Экөөңөрдүн дагы көбүрөөк убактыңар болот. Ооба, үй бүлөлүк жашоо, башка нерселерге убактыңар болот. Ошондой эле, например, балдар менен чогуу ойногонго убактың көбүрөөк болот. Аялы менен күйөөсү сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Бизде аял кечке кухняда аякта жүгүрүп жүрүп, күйөөсү жумуштан келип, анан достору менен кетип калып, аялы чарчап калып уктап калат, анысы күйөөсү келет, эртеси күнү дагы көрбөй калат, ушинтип жүрүп, экөө сүйлөшпөйт да. Америка биринчи келгенде американецтерде аябай көп ушу grow apart деген нерсе бар. То есть аял күйөөсү бизде деле бар го, мындай сүйүп, күйүп үйлөнүшөт. Анан аял кухняда жүрүп, жана жумуш менен жүрүп, күйөөсү болсо эшикте жүрүп, анан экөөнүн бир темасы жок да. Бир кызыгып отуруп сүйлөшө турган темасы жок. Ошондой болбош үчүн күндө сүйлөшүш керек деп ойлойм. Карылык, например, активный жашаш үчүн не кылыш керек? Азыртадан ден соолукта болушубуз керек биринчиден. Экинчиден, карылыкта жакшы жашаш үчүн ага акчабыз болуш керек да. Балдарыбызды карап эле, кийим менен баккылап эле өзүбүздү карап отуруп албастанчы, азыртадан өзүбүз ага акчаны, вот карылыгыбызды азыртадан биз карылыгыбызга азыртадан кым көрөбүз да. Андан башка экөөбүз, например, карыганда экөөбүз бири-бирибизге кыйкырып урушуп жүрбөш үчүн азыртадан мындай все равно поддержка кылышың керек да, сүйлөшүп, мындай. Биз экөөбүз күндө сүйлөшөбүз. Мен ойлойм, что аялга күйөөсү күндө сүйлөшсө элечи, аялдардын көбүнө мындай сүйлөшүп, алардын мындай каалоо тилектерин угуп да, алардын жана проблемасын угуккан эле бир эркек керек да, өзүчү мындай угуп койсо эле, аялдарга акча эле керек дейт, бирок аялдарга эң көп нерсе бул внимание керек. Айылда деле, например, суббота күнү да, вот 2-3 саатын бошотуп коюп, например, айылда деле, бизде Кыргызстанда айылдар аябай жашнакай да. Даже картошканы куруп алып делечи, жөн эле бышырып алып эле, салат кылып алып деле чыгып, балдарың менен, жолдошуң менен отуруп пикник жасап келсең, ал ресторандан деле жакшы эме болот. Хайкингге барганда, мисалы үчүн, жөнөкөй эле бир эме жасап аласың, нандын ортосуна бирдеге сэндвич жасап алып, ошого, мне кажется, эң жакшы болот, басып, анан ачка болгондо жегендечи ушундай бир рахат алабыз. Мотивация жөнүндө айтып калдыңар, балдаргачы кантип мотивация кылабыз, анан сүйлөшүү жолу менен деп Мирадил айтып калды да, балдар менен проблемаларды чечебиз деп, ошо мага жагып калды. Вот ушу сүйлөшүү жолу деген кандай мааниде айттыңар? Кантип негизи ошо эки баланы тарбиялап жатканда кандай кыйынчылыктар болот? Ошо кыйынчылыктарды кантип жеңесиңер? Кантип бир определенный бир темада ошону
түшүнүктүү кылып айтып бересиңер, потому что балдар азыр көбүнчө англисче сүйлөйт да, үйдө кыргызча сүйлөйт. Особенно могу Америкада биздин кандай десем, дин менен Американын дини кесилишкен жерлерде көптөгөн американецтер менен түшүнбөстүктөр болот го. Анан тамак ашта ошону кантип ушу кичинекей балдарга жеткире аласыңар? Биз үйдө жана мындай строго халал жеген үчүн ооба балдарды биринчи мындай Адиляны, особенно Адиляда кичине кыйналганбыз да, потому что мындай халал дегенди түшүнбөйт эле. Түшүнсө дагы бала болгон үчүн биринчи бала болгон үчүн дагы. Анан халал десең мындай бир жака барат, пицца жейм дейт, например, эме менен, пепперони менен. Ал халал эмес, аны түшүндүргөндө и достору дагы түшүнбөйт, сен жебейсиңби депчи. Биз түшүндүргөнбүз да, что ар бир жаныбар адамга мындай тамагы или адамга кызмат кылуу үчүн жаратылган. Кудайдын атына союп атам, ойногон үчүн эмес депчи мындай. Ошондо түшүндүргөндө ага мындай жакшыраак жеткен да. Ошентип анан кийин, например, неге биз чочко жебейбиз деп эме кылат эле. Анан түшүндүрүп бергем, что чочкодо деген зыяндуу бактериялар бар, бизге зыян, аны жесе болбойт деп түшүндүргөндөн кийин ага көбүнчө эме болгон да. То есть халал эмес этти деле айтканбыз, что көп эле Америкада мисалы үчүн өлтүрүп эле коет да, и кан ичинде калып калат. Биз сөзсүз түрдө кан чыгарылыш керек, потому что канда эң көп мындай бактериялар, жаман нерселер болот, ошо менен чыгыш керек деп. Адиля ошону түшүнгөндөн кийин Ильяс менен оңой болду, потому что ал деген эжеси мени кылса ошону туурайт да. Бирок ага деле түшүндүрөбүз, эми азыр 5 жаш болгон үчүн анча жакшы түшүнбөйт ал. Убакыты келгенде түшүндүрөбүз. Бала, если эжекеси или байкеси болсо мындай оңойраак алып кетет экен да, эжекесинде или байкесинде болгон нерсеничи. Барып снорклинг кылып келели деп атабыз. Поход. Жакшы эрежелер бар экен, ошака отуруп, пикник кылып, балдар менен отуруп, Ойноп ойноп дегендей. сууга секирип. Сууга секирип көп-көптөн.